Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taalam жардам менен биз ушул кабырдагы 3 суроо, 3 негиз китебин аяктоодобуз акырында. Ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жашоосунун акырында 10 жыл Мединада жашап, Меккеде 13 жыл жүрүп, жалпысынан 23 жыл пайгамбарчылык миссиясын, милдетин Аллах Таалам жүктөгөн кабарды, вахийни үммөтүнө жеткирди. Эч бир жакшылык калтырбады, жеткирбеген, эч бир жамандыкты калтырбады, эскертпеген. Эми биз моюн уштап ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламга моюн сунуп, сүннөтүн үйрөнүп, сыйрасын үйрөнүп, өмүр баянын үйрөнүп, буйругун буйруктай, тыюусын тыюудай пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөз берген шариаттын рамкасынын ичинде Аллах Тааламга сыйынышыбыз керек. Анан акырында ошо автор пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өлгөнү боюнча ал акыйкат экени себеби дегенде айрым фиркалар бүт ушундай маселеде табылат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өлгөн жок дегендер бар. Кабырында тирүү, мындай тигиндей ар кандай философия айтып, анан жалпы сөзүнөн аягы барып пайгамбаргадан дуа кылууга, өлүктөрдөн жардам суроого, ошого чакыра турган жиндерге, шайтандарга кызмат кылган адамдар бар. Китебин акырында пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өлүмүн эскерип, андан ары адам өлгөндөн кийин тириле турганын далил катары эскерет. Жана тирилип кыямат кайымда Алла Таалам алдына барганда эсеп кысап бар экенин эскерет. Бул дүйнөдө кылган ар бир эмгегине үзүрүн, жакшылыгын көрөт, ар бир кылган жамандыгын жазасын көрөт. Жана ошондой эле өлгөндөн кийин жаза күнү бар, эсеп кысап күн бар. Жана ошондой эле сооп амалдар, күнөө амалдар таразага тартыла турган кыямат кайымда тараза бар. Жана ошондой эле сурак күндө бар. Ал сурак күндө адамдар ар кандай абалда болот. Кээ бирлер сураксыз бейишке кирет, кээ бирлер суралып кирет, кээ бирлери жазаланат, жазаланып кирет. Жана ошондой эле ушул кыямат күнүнө жалганга чыгарган кабырлар бар. Ушуларды китебин аягында эскерип кеткен. Жана ошондой эле элчилерге болгон ыйманды эскерген. Ыйман келтирүүнү. Бул элчилер Алла Тааламдын адамдарга жалпы эч бир шылтоо болбош үчүн кыямат кайымда Алла Тааламдын алдына барганда укпадык, көрбөдүк, түшүнбөдүк, билбедик деп адамдар айта албайт. Ошон үчүн элчилерди канча дейт, бизде 124 миң, бирде 242 миң деп не көрүп пайгамбарлар, элчилер коомдоруна келген. Келип эскертишкен. Тозок бар экенин, бейиш бар экенин сүйүнчүлөп. Кандай гана коом болбосун, ага сөз элчилер келгендигин. Ошол элчилер пайгамбарлардын башатында Адам алейхиссаламдан баштап, Нух пайгамбардан баштап, ошо акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламга чейин келгендигин. Анан сөзүнүн аягында ыйманга каршы келе турган нерсеге Аллахтын жалгызына кандай ыйман келтирген болсо, так ошонун карама каршылыгы Аллахтан башкага сыйынуучу заттарга, чектен чыккандарга, мейли сыйкырчы болсун, жиндер, шайтандар, Аллахтан башкага сыйынууга алып баруучу кадамдарга мусулман адам не кылыш керек? Четке кагыш керек. Ошол нерселерге капыр болуш керек, ишенбеш керек, ынанбаш керек. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам өмүрүнүн аягына чейин коштошуу кечесинде дагы бул диндин толук экендиги, эч кандай жаңылыктардын кереги жок. Кимде ким бул динге жаңылык киргизе турган болсо, ал бидат болот. Ал эми бидат адашуу бул тозокто экенин кабарлаган. Бул дин толук. Анан далил катары пайгамбар алейхиссалату вассалам өлүмүнө Зумар сүрөсүнүн 30-31 аятын келтирген. Эй Мухаммад, иннака майитун ва иннахум майитун. Сен дагы өлүүчүсүң, жана алар дагы өлүшү. Алар дагы өлүшөт. Сумма иннакум яумал кыямати инда роббикум тахтасимун. Андан кийин силер акырет күндө Аллах Таалам алдында бардыңар эсептешип сураласыңар деген. Амма лижма факуд ажматул улама аля вафатихи саллаллаху алейхи ва саллям лам юхалиф фи хаза илля ал мухаррифун. Ижма менен бекитилген бул үммөттө Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлгөнү анык, акыйкат. Аны өлбөдү дегендер жана жырымчылар, бидатчылар, ар кандай бир секталар не дейт? Аллахтын элчиси өлгөн жок дейт. Бул сөз жалган. Жалган. Бул акылга да дал келбейт, шариатка да дал келбейт. Ушундай бир туура эмес сөздөр китептерде жазылып, кээ бир адамдарда айтылып жүрөт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өлгөн, кадимкидей кепинделген, кадимкидей жуулуп өлүк адамга эмнелер жасалган болсо, так ошолордун баардыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламга жасалып, жаназа намазы окулуп, көмүлгөн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошо барзак жашоосунда, кадимки адамдар кабырдагы барзак жаша кандай болсо, так ошондой. Алла Тааламдын бул жашоого, адамдардын жашоосуна жазып койгон эрежеси. Эгер пайгамбарлар элчилер өлбөсө, анда буга чейинки элчилер пайгамбарлар каякта жүрөт?
Мухаммад алейхиссалату вассаламга чейинки жана 124 пайгамбар деген. Эгер пайгамбарлар өлбөй турган болсо, бул дагы кадимки мурунку пайгамбарлар, элчилер кандай өлгөн болсо, так ошондой эле өлгөн. Алейхиссалату вассалам. Мындай сөз кимдер айтат? Ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллахка арнала турган күч кудуретти, Аллахка таандык болгон күч кудуретти Аллахтын элчисине арнап, ага жүрөктөрүн байлап, жана элчиден дуа кылып, суранабыз, жалбарабыз дегенге эшик ачылыш үчүн ошондой сөздөрдү айтып келишет. Пайгамбар дуаңа жооп берет, пайгамбарга кайрыл, кабырына бар, анан сыйын бул тигил деп. Пайгамбар өлүк десе, алар эмне дейт? Жок, тирүү дешет. Пайгамбар тирүү, биз пайгамбар керек болсо өлгөн эмес деп. Мындай сөздөрдү айрым секталар, адашкандар китептеринде эскерген. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам мойнундагы милдетти эскертип, жеткирип аманатты үммөтүнө. Ушул жеткирүү менен ислам дини толук болду. Аллах Тааланын берген жакшылыгы да толуктанды. Бүгүн силердин диниңе толуктап бердим, жакшылыгымды да толуктап бердим. Ислам динге силерге ыраазы болдум деген аят түштү да ошо өлөр алдында. Аз эле убакытта, андан кийин өттү пайгамбар алейхиссалату вассалам бул дүйнөдө. Мына ушул бүт адамзатына жазылган тагдырга моюнсунуп эрежеге Алла Таала эмне кылды? Пайгамбар алейхиссалату вассаламды бул дүйнөдөн жанын алды. Куллу нафсин заиқатул маут. Али-Имран сүрөсү 185-аят. Ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу деген аят. Адам болгондон кийин ар бир адам өлүмдүн даамын татат. Бүт элчилер болобу, пайгамбарлар болобу, бардыгы ушул аятка киришет. Ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу деген. Ошон үчүн Куранда да, сүннөттө да ижма менен бардыгы эмне дейт? Пайгамбар алейхиссалату вассалам өлгөн. Иннака майютун ва иннаху майютун. Эй Мухаммад, сен дагы өлүчүсүң, алар дагы өлүчү. Сахабалар болобу, табииндер, адамзаттын баары өлүчү. Анан жанагындай жомоктор өлгөн эмес, анан мындай тигиндей жаныбызды учуп жүрөт. Пайгамбар бизди көрүп турат, анан бизди угуп турат деген бүттүгү жалган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өлгөн. Биз пайгамбар алейхиссалату вассаламга сыйынбайбыз. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынабыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам биз менен Аллах Тааланын ортосунда ортомчу дегенде ал дуа кылыбызда же Аллахка сыйыныбызда эмес, динди жеткирүүдө ортомчу болду. Мойнундагы аманатты жеткирүүдөгү ортомчу болду деп түшүнөбүз. Андан кийин автор эмнени эскертет? Өлгөндөн кийин тирилүү бар экенин эң артында ушуну эскертет. Адамдар өлгөндөн кийин ичер суу бүтүп, жаны чыкканда бул дүйнөдөн акыретке жаны узаганда эмне кылат? Ал күнү сурак бар. Кайрадан тириле турганын эскерет. Тоха сүрөсүндө Аллах Таалам Куранда минха халакнакум, силерди ошо топурактан жаратканбыз. О фиха нуидукум, кайра ошо топуракка кайтарабыз. О минха нухричукум, кайрадан ошо топурактан кайра силерди эмне кылабыз? Тирилтебиз деп атат. Чыгарабыз. Кайсы күнгө чыгарабыз дейт? Баъс күнү дейт. Кыямат күнүндөгү эсеп сурак күнгө. Кайрадан адам мурун жок эле топурактан кайра Алла Таалам жаратты. Анан кайра өлүп кабырга кирди топуракка. Анан кайрадан ошол топурактын алдында жаткан адамды кыямат кайымга тургузат. Керек болсо атеист дагы, капыр дагы, динди такыр четке каккан адам, бардык жер бетинде адамдар бир ооздон макул келишет. Ким гана болбосун адам болгондон кийин бул дүйнөдө өлөт деп. Адамдын өлөрүн эч ким четке какпайт. Бардыгы бирдикте. Бардыгы бул маселеде келишет. Себеби аны көрүп атат адамдар. Көзү менен көрүп атат. Жаны чыгып кеткенден кийин денесинен пайда жок, кыймылдабай калат. Бирок айтыла турган негизги маселе ушу капырлар ыйман келтирбеген нерсе бул өлүм эмес, өлүмдөн кийинки абалга да. Өлүмдөн кийинки абалга мына талаштар түшөдө башталат. Капырлар эмне дейт? Өлгөндөн кийин биз жокпуз, топурак болуп кетебиз, жаныбыз жок болуп кетет, же ушул уйкуга окшош деген ар кандай болжомолдорду өздөрү эмне дейт? Жормолдошот. Баъс деген бул адам өлгөндөн кийин көзү болобу, башы болобу, колу, буту, сөөгү бар чирип жок болуп кеткенде кайрадан кыямат кайымда Алла Таалам аны эмне кылат? Кайтарат. Кандай болсо так ошондой кайтарат. Алла Таалам Куранда көп жерде эскерген. Алла Таалам ушундай кудуреттүү, аны биринчи жоктон бар кылып жаратты эле. Анан кайра аны денеси чирип жок болуп кеткенден кийин кайра кайтарып коюш жеңил экенин. Шуну Маарис сүрөсү 43-аятында Яума яхруджуна минал аждаси сираан кааннахум иля нусубин юфидун. Ал күндө адамдар кабырларынан ойгонуп турушат. Коркуп ошол сурак күнүнө махшарга бардыгы жанагы да бир аятта айтат, чегирткелерди көрдүңүздөрбү? Жерди чегирткелер каптап кетет го. Мына так ошондой кабырлардан адамдардын саны көп болгондуктан турганда махшарга айдалганда периштелер ушуну айдап туруп барышат.
чегирткелердей болуп туруп бат ылдамдан жүгүрүшүп макшарага келишет деген. Алар кабырларынан жандары салынып ойгонуп турганда жүгүргөндө жер бетин каптап кеткен чегирткелердей эч кими кечикпестен калып калбастан ошол жерде суракка турушат. Эми кимде ким ушул өлгөндөн кийин сурак бар экенине, тирилет экенине күмөн санаса же ишенбей турган болсо, ал капыр болгон болуп саналат. Себеби ыймандын 6 шарты болсо, ошонун бир шарты рүкүнү, 6 рүкүнү болсо, ал бир рүкүнү ушул кыямат күнүнө кайра өлгөндөн кийин тирилүү бар экенине ыйман келтирүү болуп саналат. Аллахка ыйман келтирүү, периштелерге, китептерине, элчилерге жана акырет күнүнө деген. Ушул акырет күн деген сөз өлгөндөн кийин кайра тириле турганына, сурак бар экенине, тараза бар экенине, 6 рүкүнүн бири эмне? Тагдыр, жакшылык, жамандык Аллахтан экенин, тагдыр бар экенине. Кимде ким келмени айтып, ла илаха илlalloh Мухаммад расулуллах деген сөздү айтып, намаз окуп, орозо тутуп, ажылык кылып, зекетин берип, сооп иштерди жасап, буйруктарды аткарып, тыйылгандан тыйылып, бирок деген, бирок өлгөндөн кийин гана барбы, жок, бир Кудай билет, жасай берейин, болуп калса иштери макталып калар деген шек күмөндө ишенбей турган болсо, келмеси да, намазы да, орозу да, ажылыгы да, зекети дагы, кылган сооп амалдар эч пайда бербейт. Ал балким не болот? Капыр болот Аллах Тааланын алдында. Буга далилдер көп. Автору келтирет. Куранда көп жерде адам өлгөндөн кийин тирилет, сурак берет, Аллах Тааланын алдында турат, кайрадан кайтасыңар деген аяттар аябай көп. Силерди ушу жерден жараттык, Адам алейхисаламдан баштап эскертет. Кайрадан өлгөндөн кийин, силер өлгөндөн кийин кабырга киргизебиз дейт. Ар бир өлгөндө эмне? Даргасы койбойт адамдарды. Бүт кабырга жерге кирип атат. Анан кайрадан ошол сурак күнгө силерди чыгарабыз ал жерден дейт. Тоха сүрөсү 55-аят. Wallahu anbatakum minal ard thumma yu'idukum fiha. Ошондой Алла Таалам силерди ушу жерден чыгарды. Адам алейхисаламдан баштап кайрадан силерди кайтарат, кайрадан силер тирилесиңер жер бетинде. Дагы бир аятта Араф сүрөсү 25-аят. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Силер ошол жерде жер бетинде тирилесиңер, жарык дүйнөгө келесиңер. Жана ал жерде өлөсүңөр жер бетинде, кайра ошол жерге киресиңер, анан кайра ошол жерден кыямат кайымда суракка чыгасыңар деген. Анан акылый дагы далилдерди Куранда келтирген. Мындайча айтканда Алла Таалам акылыңарга да иштетип көргүлө, капырларга да кайрылат да, кантип силер кайрадан жарата албайт, кайрадан тирилте албайт, кайрадан биз кайта албайбыз, ушу менен жок болуп кетебиз, кум болуп кетебиз, чирип кетебиз деп ойлойсуңар. Жоктон бар кылуу негизи кыйыныраак го. Ал эми бар нерсени кайрадан кайтарып коюу ал жеңилирээк го деп. Бул наоборот адамдын акылында ушул нерсени кабыл алат. Акылга чакырган аяттар да бар ушунда. Мурун жок элеңер, Алла Таалам силерди бар кылды. Эми өлдүңөр, кайра кайтарып коюш мага жеңил деп. Алла Таалам махлукаттарды жаратты. Анан кайрадан кайтарат, тирилтип, бул Алла Тааламга жеп жеңил деген. Мына мисалдарды карагыла деп, асмандарды, жердин жаралышын калайсыз. Бул асман, жердин жаралышы силерди жараткандан чоң го деп. Асман, жердин жаратышы адамды жараткандан да чоң нерсе го деп. Мына ушул нерсени бар кылуу, анан кайра кайтарып коюу бул жеңил эле нерсе деп акылга дагы чакырган аяттар бар. Анан жер бетиндеги абалды да Алла Таалам эскертет. Жердеги абалды да. Алла Тааламдын бар экенине дагы аят аламаттардан сен ушул жерди көрөсүң. Кургап калган, чөлдөй, эч нерсе өспөгөн. Анан Алла Таалам ал жерге жамгырды жаадырат дагы. Ошол жерден бүрдөп, жашылданып, көгөрүп чыгат. Мына ошондой эле Алла Таалам силерди бул дүйнөгө алып келди, андан кийин өлтүрөт, анан кайра кайтарып коет. Бул бардыгы мисал катары келтирген. Андан кийин эми суроо келет. Ошол адам өлгөндөн кийин тирилүүсү, кыямат кайымдын болушу, сурактын болушунда эмне хикмат бар деп. Мындайча айтканда, эгерде капырлар ойлогондо өлгөндөн кийин топурак болуп кетебиз, жок болуп кетебиз, эч кандай сура албайбыз, бунун баары миф дегендей ой болсо, анда Аллах Таалам ушу адамдарды жаратууда Аллах Тааламдын данышмандыгына дал келбей турган нерсе. Эмнеге? Себеби момун мусулмандар Аллахка ыйман келтирип жашоосунда өздөрүнүн нафсин тыйып, буйрукту аткарып, тыйгандан тыйылып жашоосунда чек менен жашап өтөт. Анан бир тору болсо бузукулук, каалаган ишин кылат. Күнөөкөр, текебер, зулум же Аллах Тааламды четке каккан, анан бардыгы ушинтип кыйналып жашап, анан бардыгы жок болуп кетсе. Эч кими жакшылык кылган адамдар жакшылыгынын үзүрүн албайт, жамандык кылган адамдар жамандыгынын жазасын албайт. Эмне Аллах Таалам
даанышмандыгына бул ылайык келбейт, эрмектеп жаратып койду. Ушундай ким ойлосо бул Аллах Тааламдын даанышмандыгына, Аллах Тааламдын күч кудуретине, улуктугуна доо кетирген болот. Ычкана ушундай бир зөөкүр бир зат бар, ушинтип адамдар жаратып, кээ бирлер бири-бирин бычак менен сайып өлтүрүп салып атат. Кандай азап менен бул дүйнөдө бири-бирин зулумдук менен кыйнап атат. Кудай бар, акырет бар деп өтүп кетип атат. Бирөөлөр кандай кордук менен көрүлүп кетет. Бирөөлөр канча деген зөөкүрлүктү кылып жүрөт. Ушунун баары жок болуп кетүүрү бул Аллах Тааламдын даанышмандыгында эч бир дал келбеген, акылга сыйбаган нерсе болот. Кимде ким ушундай ойдо болсо Аллах Таалам жөнүндө өтө жаман ойдо болгон болот. Жаман ойдо эле эмес, капыр болгон болот. Муну дагы Куранда көп жерде айткан. Эмне момундарды биз берки капырлардай кылып коебузбу? Эмне капырларды биз бузук адамдарды момундардай кылып коебузбу? Ким жамандык менен келсе, кыпындай болсо дагы жазасын алат. Ким жакшылык менен келсе, кыпындай кичине болсо дагы ошол жакшылыктын үзүрүн алат. Аллах Таалам жөн эле жараткан жок адамдарды. Ушунча китептерди түшүрүп, пайгамбарларды жөнөтүп, анын артынан аалымдарды канча деген аламат белгилерди берип, бүт болуп аткан нерсенин бардыгы ушул кыямат кайым бар. Сурак күн бар. Эртең кайтып келесиңер, ойгонгула, жаныңар кекиртектен чыгып калганча, тобоңорду кабыл кылам, жетип калганча деп канча деген эскертүүлөрдүн бардыгы ушул кыямат күндүн бар экенине далалат кылып көргөзгөн нерселер. Najm сүрөсү 31-аят: "Валиллахи ма фис самавати ва ма фил ард, лияджзияллазина асау бима амилу ва яджзияллазина ахсану бил хусна." Асмандар, жерлердин бардыгы Аллах Тааламга таандык. Мына ушул нерселердин баарын жаратууда жакшылык кылып келген адамдарга Аллах Таалам жакшылыгын берет, кыямат ал эми бузукулук, жамандык кылган адамдардын Аллах Таалам жазасын берет деген. Мына ушунун негизинде асман жерлер жаратылып, Аллахка таандык болуп, сакталып кыямат кайым үчүн турат. Жана капырларды, бузук иштерди жасап жүргөндөр эмне ойлошобу дейт. Аларды биз ыйман келтирип, сойлих амалдарды жасагандар менен тең кылып коебуз деп. Жашоосундагы, өлгөндөн кийинкисин дагы. Алар кандай жаман ойлошот, кандай туура эмес ойлошот деп Аллах Таалам Куранда Жасия сүрөсү 21-аятында айтып атат. Себеби капырлар, бузуклар эмне болду да? Өлгөндөн кийин тынчтыкта жүрөм деп ойлойт. Кыл көпүрө, тараза, сурак күн, кабыр азап деген аларга ишенбейт. Сот сүрөсү 28-аят: "Ам naj'alul-ladina amanu wa amilus-solihati kal-mufsidina fil-ard, am naj'alul-muttaqina kal-fujjar." Биз ыйман келтирип, сойлих амалдарды жасагандар жер бетиндеги бузуклардай кылып коймок белек дейт. Же болбосо такыбаларды бузук адамдардай кылып коебузбу дейт. Өлгөндөн кийин эгер сурак жок десе, эч нерсе болбой түшүндөрү жок болуп кете турган болсо, анда ушул аяттарда бул кандай туура эмес ой деп атат, капырлардын ою. Эч убакта жакшылык менен келген адам жамандык менен келгендей болбойт. Эч убакта жамандык менен келген адам жакшылык менен келгендей болбойт. Бардыгына тегиз болбойт. Кимдин бул дүйнөдө амал кылды, кандай жашады, бардык абалы өзүнүн жашоосунда жашагандай сурак берет. Мына ошондой абал түзүлөт. Муъминун сүрөсү 115-аят: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун." Силер ойлодуңарбы, жөн эле эрмектеп жаратып койду деп. Жөн эле ушинтип жаратып койду ойлодуңар. Силер бизге кайтып келбейбиз деп ойлойсуңарбы деген. Аяхсабул инсану ай ютрака суда. Адам баласы ойлойбу, жөн эле жаратып койду, жөн эле таштап койду деп ойлойбу дейт. Мына ушундай окуй берсек, аяттар көп. Мунун баары эмнеге далат? Ушул өлгөндөн кийин кыямат күн бар деген. Акырет күн бар, кабыр азабы бар, кыл көпүрө бар, тараза деген бар, сурак күн деген бар, адамдын өлгөндөн жаза күн бар деген сөз. Бирок мына канча деген адамдар ушул күнгө шек санашат, канча деген адамдар капыр болушту. Ал эми капырлар эмне дейт? Куранда аятта капырлардын айрым сөздөрүн эскерет. "Ман юхил айзама ва хия рамим" дейт. Кантип өлүктү Алла Таалам кайра тирилтсин? Бул сөк чирип кетти го, жок болуп кетти го дейт. Алла Таалам кайра өзү жооп берет. "Кул" дейт, "Эй Мухаммад айткын. Кул юхиха аллади аншааха аввала марра." Аны ким тирилтет? Аны биринчиден мурун абалкы убагында ким жаратты эле? Мына ошондой кылып кайрадан Алла Таалам ал адамды өзүнө келтирип коет. Ал жаратуучу, билүүчү. Жер бетиндеги дарактарды мисалдаган, жанагы өсүп аткан өсүмдүктөрдү мисалдаган, өспөй калган жер бетинде жер болуп жамгыр жаап, көгөрүп жашылданган, ушунун бардыгын ойлонбойсуңар, эскербейсиңер деген аяттар көп. Дагы бир аятта: "Ла халқус самавати вал ард акбару мин халқин нас, валакин аксаран наси ла я'ламун." Асмандардын, жерлердин жаратылышы Аллах Таалам бул чоң иш дейт.
Адамды жаратуудан, асмандарды, жерди жаратуу адамды жаратуудан да чоң нерсе. Бирок адамдардын көпчүлүгү бул нерсени сезбейт, билишпейт. Асмандарды, жерлерди жараткан ушундайды жарата албайбы кайра деп аяттар. Мына ушул далилдердин бардыгы адам өлгөндөн кабырында кайрадан тирилте турганына далил. Жана ар бир адамды жакшылык менен келсе, жакшылыгына жакшылык менен Алла Таала тосуп алат. Жамандык менен келсе, жамандык менен тосуп алат. Ал эми капыр адам жана фасик адам, ишенбеген, эрестик деп коебу, мулхиддер. Мына бул эсеп кысап күнгө, жаза күнгө, өлүмдөн кийин тирилүү бар экенин ишенбейт. Ал эми момун адам болсо, бул нерсе жалгыз Аллах Таалам өзүнө сыйынган адам, Аллах Тааламга жакындайын деген адам билет. Бул күн бар экенине якын менен билет. Ушул кылып аткан жакшылык амалдар текке кетпээрин да билет. Бул нерсеге Алла Тааламдын уадасы бар экенин билет. Сооптору көбөйүп тура турганын билет. Ал эми момун адамдын сооптору көбөйүп, ошол Аллах Таалам уада күнгүндү билип, жакшы ой менен момун адам амалын жасай берет. Андан кийин автор эмнени эскерет? Китебин аягында эсеп кысап бар жана тараза бар дегенди эскерген. Адамдар амалдарына жараша, амалдарын бар таразага коюлат. Нажим сүрөсү 31-аят эскерет. Асмандар, жерлер Аллахка таандык, ал күндөрдө жаман иш кылгандар жазасын алат, ал эми жакшы иш кылгандар сообун алат деген аятты келтирет. Шейх Солих Фаузан хафизахулла мындай дейт: кыямат кайымда адамдардын амалдары ушул таразага тартылат. Ал эми күнөөкөр адамдар менен тартылып, анан эмне кылат? Мунакаша деп коет. Сурак жүрөт. Анан ушул сурак жүрүүдө адамдар бир нече категорияга бөлүнөт. Мына ушуну Аллах Тааламдан сурайбыз баарыбызды ушул биринчи категориядагы, биринчи бөлүмдөгү адамдардан кылсын. Бир нече бөлүмгө бөлүнөт ушул. Бейишке кире турган, тозокко кире турган адамдардын суралышындагы бөлүмдөр. Биринчи бөлүмдөгү адамдар булар мындай айтканда сурак да бербейт, эсеп кысап да кылынбайт ага, азапка да түшпөйт, сураксыз бейишке кирет. Бул Бухариде, Муслимде келген хадис. Субханалла. Азап да тартпайт, эсеп кысап да бербейт, сураксыз бейишке киргендер. Булар жана хадисте келген 70 000 адам деп. 70 000 адам ушундай бейишке сураксыз кирет. Экинчи категориядагы, экинчи бөлүмдөгү адамдар булар сурак берет. Бирок кандай сурак берет? Жеңил эле сурак берет. Муну арт деп коет, мындай. Муну эмне кылдың? Буга жооп бер, тиге жооп бер деп мындай сурак иретинде эмес, презентациялык болот го, мындай адам менен кандай деп айтып койсо кыргызча. Хисап арт деген, кулум, сен ушул амалыңды кечирди, амалыңа ыраазы болдум дейт да, калган амалдарын, күнөөлөрүн эсепке албай эле Алла Таалам кечирет дагы күнөөлөрүн. Ошентип бейиш киргизип коет. Муну сүрөтүн Иншикак сүрөсүндө 7-9 аятында Алла Таалам сүрөттөп айткан. Фамаман утия китабаху биямини, кимдин китеби оң жактан берилсе, фасауфа юхасабу хисаба ясира деп. Кимдин китеби оң жактан берилсе, ал өтө жөнөкөй эле, жеңил эле сурак менен суралып калат дейт. Китеп берилгенден адам билет, болду мен бейиш кирем деп. Анан Алла Таалам мындай үстүртөн эле сурап коет. Оян калби ила ахлихи масрур. Ал сүйүнгөн абалда үй бүлөсүнө кетет. Эң жакындарына кабарлаш үчүн. Карагыла, менин китебим оң колуман берилди. Мен бейишке кире турган манык болду деп. Ушуну мындай эсеп кысап, отчет берилип, жанагындай сурак эмес бул. Мындай эле жеңил үстүртөн сурап кое турган суракты айтат. Экинчи бөлүмү. Ал эми үчүнчү бөлүм бар. Бул мунакаша деп коет. Мунакаша деген тергөө бар го, тергеп сурак берет да. Сен муну эмне кылдың? Муну эмне кылдың? Буга кандай дейсиң? Тиге кандай дейсиң деген сурак бар да. Ошон үчүн хадисте эмне дейт? Ман нуқишал хисаб узиба деген. Кимде ким ушундай тариздеги суракка түшкөн болсо, ал азапка түшөт. Мындай айтканда, ошол күнөөсүнө жараша азабын алып, анан кийин бейишке кирет деген сөз. Алла сактасын. Ал эми алымдардын ортосунда сөздөр бар. Капырлар сурак береби же бербейби деген сөз бар. Бир топ алымдар айткан, булар сурак бербейт деген. Эмнеге десе, себеби булардын сурак бере тургандай сооп амалдары жок деген. А мусулман адамдардын 3-чү бөлүгүндөгү сурак эмнеге берет? Сураганда таразасынын оң жагында сооп амалдар турат, сол жагында күнөө амалдар турат. Кээде ошо тең келип калат, кээде күнөө амалы өйдө болуп калат. Алла Таалам кааласа кечирип туруп, бейиш киргизип коет, кааласа мынтип сурак берет. Сурак берип, балким ошо күнөөсүнө жараша азапка да түшүп калышы мүмкүн. Ал эми капырларды таразага тартайын десе, буларда сооп жок. 0 сооп. Эмнеге сооп жок? Себеби булар акырет күнүнө Аллахка иман келтирбеген. Ошон үчүн сооп деген эшиги буларда жабык болгон. Ошон үчүн буларды сурак бербей эле түз эле тозокко киришет деген. Бир топ алымдар жок, булар сурак берет деген. Сооптору жок болсо дагы. Эмнеге?
Кандай сурак берет десе, булар ошонун өздөрүнүн бузуку капырчылык амалдарына, ишенбеген ишенимдерине мойнунда алыш үчүн, тасыктоо үчүн сурак болот деген. Ооба, иман келтирбечик, ишенбечик, бул күнгө биз мойнун сунган эмес, ишенген эмес, ынанган эмеспиз деп бир сыра сөздөрүн айтып туруп анан тозокко киришет деген. Ал эми тараза деген, тараза бул Алла Таалам ушундай жараткан, ал нерседе эки жагында, оң жагында, бир тарабында сооп, бир жагында күнөөлөр турат. Адамдын амалдары тартылат. Куранда айткандай, Муъминун сүрөсү 102-103 аят: "Фаман сакулат мавазинуху фаулайка хумул муфлихун." Кимдердин топ амалдары оор болуп калган болсо, алар кутулуучулар болот. Тозоктон кутулуучулар болот. Ал эми кимдин күнөөлөрү же сооп амалдары аз болсо, таразада алар утулган болот. Фаулайка аллазина хасиру анфусахум. Алар өздөрүн кыйроого учураткан, бактсыздыкка учурагандар болот деген. Күнөө иштери көбөйүп кеткен болсо, күнөө иштери оор болуп калган болсо, топ амалдан да көп болгон болсо, анда адам утулуучу болот деген. Мына ушинтип амалдардын таразасы. Кимдин китеби оң жактан берилген болсо, сурагы жеңил болот. Ал дагы билет бейиш келе турган. Ал эми кимдин китеби сол жагынан бере турган болсо, анын сурагы оор болот. Жана тозокко келе турганын дагы билет. Мына ушундай оор күндү күтүп турат адамдар. Эң оор күндү күтүп турат. О мен капырларды болсо, тозокко кирген чейинкилери биринен бир оор болуп кете берет. Капырдын жаны чыгышы да оор, кабыр азабы да оор, сурак күндө турганы да оор, эсеп кысабы да оор, тозок андан да оор, Алла сактасын. Мына ушул күндү алар четке какышат. Андан кийин автору китебинин аягында кимде кем эми ушул күндү шек санап же жалганга чыгара турган болсо, ал капыр болот деген. Мына могу аяттардагы эскерген капырлардын кейпин кийип калган болот. Намаз окуса да айырма жок, келмен айтса да, орозо тутуп, намаз окуп, бардык ишти кылып туруп, бирок ушул күнгө ишенбейм десе, эч бир амалы жазылбайт. Балким амалдары болгон болсо, жуулуп, тазаланып жок болуп кетет. 30 жыл жакшылыкты иманда жүрүп туруп, кайрадан 30-жылы несе, мен ишенбей калдым, акырет күн жок, иман келтирбейм деген ойдо кайтып турган болсо, буга чейинки амалдын баары жок болот. Эмнеге? Себеби ал капыр болду. Амалдарын кылып жүрө турган негизги иманын жоготкон болот. Ошон үчүн Куранда Тагабун сүрө 7-аятында "Саамалладина кафару алла юбасу." Аллахка капыр болгондор ушундай ойдо болушту. Биз өлгөндөн кийин тирилбейбиз деген. Эй Мухаммад айткын дейт. Касам ичип айткын деген. Элестетиңиз? Алла Таалам Куранда Мухаммад алейхиссалату вассалам бир нече жерде айткан. Жөнүл айтып кой деген же, касам ич, менен касам ич. Воллахи, Аллах менен касам ичем. Силер сөзсүз сураласыңар. Сөзсүз сурак бересиңер деп. Капырлардын ушул оюна. Бул жерде да караңыздар. Эй Мухаммад, касам ичип айт деген. Бала ва Робби, Роббим менен касам ичем. Латубасунна, силер сөзсүз кайрадан тирилесиңер. Сумма латунаббаунна бима амилтум. Жана ар бир кылган амалыңарга силер сурак бересиңер. Кабардар болосуңар. Ва залика алаллахи ясир. Бул нерсе Аллах Таалам үчүн жеңил деп атат. Капырлар эмне деди? Мушриктер жана иман келтирбегендер өлгөндөн кийин бир нече сөздөрдү айтышкан. Биз өлгөндөн кийин жок болуп кетебиз. Ал күн деген жок. Же топурак болуп кетебиз, же болбосо кайтпайбыз деп. Капырлардын аят сөздөрүн бир нече аяттарда Алла Таалам келтирет. Ал күн деген алыс, ал күн деген жок, ал күндө биз жок болуп кетебиз деген аяттар аябай көп. Муъминун сүрөсү 35-36 аят. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам кайрадан Алла Таалам бир нече аяттарда касам ичип моундай жооп бер: эй Мухаммад, сөз сураласыңар, кабардар болосуңар, абаңарга жооп бересиңер. Ал күн ушундай акыйкат күн. Ишенебиз, ишенбейбиз десеңер да кайтып барасыңар. Силер алсызсыңар. Бар Алла Тааламдын ушул мыйзамынан сыртка чыга албайсыңар. Өзүңөргө өзүңөр зулумдук кылдыңар деген канча деген чакырыктар бар. Вакалладина кафару ла та'тинаса. Капырлар айтышты, кыямат кайым болбойт. Өлгөндөн тирилбейбиз деди. Эй Мухаммад, касам ичип айткын деген. Ал күн болот. Силер келесиңер. Аллахтын алдында эч кыпындай нерседе калып калбайт. Мейли асманда болсун, жерде болсун деп. Кыскасы автор
пайгамбар алейхиссалату вассалам өлүмүн эскерип, андан ары өлгөндөн кийин сурак бар экенин, капырлар менен момундар бирдей болбойт. Ар ким өзүнүн амалына жараша сурак кылат. Адамдардын арасынан сураксыз келгендер бар. Анан жөн эле 1-2 жолу Аллах таала менен сүйлөшүп коюп туруп деле, Аллах таала ушул амалыңа ыраазы болдум деп кирип кеткендер бар. Анан суралып, тозокко кирип, же жазаланып чыга тургандар бар. Ал эми капырлар булунга ишенбейт деп ушуларды келтирген. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука